Билимкана мектептери бул азыркы глобалдык дүйнөгө окуучуларды даярдоо максатында түзүлгөн. Өзгөчөлүгү бул эркин атмосферасында. Балдар ушу замандын өзгөрүүсүнө батыраак жешишип атат да. Мен көз карашым башкача. Мен ойлойм балдар дайыма эле ошондой болуп келген. Кыргыз тили абдан жарды болуп кетти. Сен кыргызсыңбы десем ооба дейт. Аны кантип далилдей аласың десем бул дейт. Бул деген жарым дүйнөнүн кебетеси ушундай. Ийгиликке жеткен адамдардын баардыгы супер билимдүү эмес экен да. Билимден, илимден башка жол жок. Сиз үчүн ийгилик эмне? Негизи коомдун кызыкчылыгын ойлоп жүрүшүбүз керек. Көпчүлүк учурда ушундай зордук, зомбулук кездешет. Бийлик гана эмес, коом катары өзгөрүшүбүз керек. Жакшы мугалим менен жаман мугалимдин айырмасы эмнеде? Мугалим өзү үйрөнбөй жатса, баладан үйрөнүүнү талап кыла албайт. Биз деле ушинтип өспөдүк, бирок биз деле урчу эмес беле. Ким айтты силерге жакшы чоңойдуңар деген киши жок да. Арыбаңыздар, урматтуу замандаштар. Назарыңыздарда Жаратман подкасты. Адаттагыдай силер менен мен Урмат Насыкулов. Бизге конокко Жаратман айымдар келгенде өзгөчө кубанамын. Бүгүн дал ошондой күн. Анткени бүгүн бизде мейманда. Мен регалиянын окуп коеюн. Анткени узун экен. Коомдук ишкер, билимкана мектептеринин тең негиздөөчүсү, кинорежиссер, актриса, Улуттук Олимпиада комитетинин вице-президенти, Кыргыз Республикасынын Жаа атуу федерациясынын президенти, Эл айым фондунун жетекчиси, Борбор Азия айымдар лигасы бизнес клубунун жетекчиси, ажарлуу айым Элнура Осмоналиева. Кош келиңиз. Кутман кеч. Маанайыңыз, ден соолугуңуз, иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Өзүңүздүн алтындай болгон убактыңызды бөлүп, бизге бүгүн келип, ушу өзүңүздүн басып өткөн жолуңуз тууралуу, долбоорлоруңуз тууралуу айтып бересиз деп ишенебиз. Анан азыркы учурда сиз кайсы долбоорлордун үстүндө иштеп жатасыз? Эң жаңы азыр кызып жаткан кесте долбоор бул кыргыз тилинде окуткан, эл аралык стандартты да камтыган, кыргыз мамлекеттик стандартты да камтыган кыргыздын билим берүүсүнө жаңы бир көрүнүш. Бул учур мектеби. Жакын арада ачылат. Быйыл баштапкы класстардан жана бала бакчадан баштайбыз. Ойлонуп көрсөм, биз 30 жылда жогорку деңгээлде иштеген, жогорку сапатта болгон, өзүбүзгө ылайыктуу кыргыз тилдүү жеке менчик мектеп ача албаптырбыз. Анан көп жылдан бери ойлонуп жүрүп, быйыл ошол учур келди. Атында учур деп тандадым. Анткени бул балдарды учуруучу жай, келечекке даярдап, анан азыркы учурга жооп берген жана тилди, маданиятты учурлаштыра алган жай деп азыр ошонун үстүндө иштеп жатам. Мыкты жана сапаттуу таттуу азыктарды жаратууда 32 жылдан бери алдыда келаткан Куликов компаниясынын туулган күнү менен куттуктайбыз. 30 жылдан ашуун убакыттан бери табигый керемет нукура татымдар менен кубанычка бөлөп келаткан сиздердин өндүрүш жогорку сапаттуулуктун символу болуп калды. Силердин табигый таза азыктар кардарлардын ден соолугуна шериктеш. Сиздерди 32 жылдык майрамыңар менен куттуктап, дагы өнүгүүнүн көптөгөн таттуу жылдарын каалайбыз. Кулинария жана азык-түлүк тармагында кереметтерди жарата бериңиздер. Силерди терең урматтоо менен жана сүйүү менен Жаратмандын чыгармачыл тобу. Мен сизди көптөн бери тааныйм. Бирок бул биздин чыгарылышка дайынданып жатканда дагы 2-3 күн сиз тууралуу интервьюлорду көрүп, мурунку сиздин тарткан кинолоруңузду көрүп, даярданып жаттым. Анан эмнени түшүндүм, өтө мындай көп кырдуу инсан экенсиз да. Анан өзүңүздү тааныштырганда негизи башка адамдар менен кантип тааныштырасыз?
Мен көп чөйрөдө иштейм деп эле айтам. 5-6 карьерам бар, бирок негизги 3 тармак бул билим берүү, спорт жана маданиятта иштейм деп айтам. Бирок үчөөндө тең бизнес аралаштырып, бизнестагы проекттер бар деп айтам. Өзүм 5-6 карьерам бар болгон соң, биздин окуучуларды дагы ошого чакырам ар дайым. Бир карьеранын артынан түшпөгүлө, кайсы нерсеге кызыксаңар ошону чогуу өздөштүрүп, хирург болом десеңер дагы ыр жазууну таштабай, архитектор болом десеңер да кулинариядан качпай, баарын бир алып кеткиле деп чакырам. Ар тараптуу өнүгүп, Ооба, эң туура. Анткени ар тараптуу киши жаңы чечимдерди, жаңы көз караштарды жарата алат да, ошол синергияны кармап туруп, могу биз кадимки көнгөн көз карашка эмес, жатып алып же башына туруп алып карап, жаңы нерсени жаратып бере алат. Азыркы заманда бизге ошол керек да. Жаңы бир чечимдер, жаңы сөздөр, жаңы ойлор, жаңы жасалгалар, аны көп тараптуу, көп кырдуу адамдар гана бере алат деп ишенем да. Анан мен көрүп жүргөндөн ошондой эле болуп атат. Сиз 1981-жылы Ош шаарында төрөлгөнсүз. Туура. Ошо өзүңүздүн балалык кезиңиз тууралуу, ата энеңиз кандай адамдар, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Ата энем экөө тең Аксыдан болот. Ошто таанышып калышкан кезде апам педагогикалык факультетте физика бөлүмүндө студент болуп жүргөн кез, атам жакынык эле арада Москвадагы экономика институтун бүтүп келип, областной торговый кооперативде жетекчи болуп жүргөн жаш кезде. Таанышып калышып, анан баш кошуп мен төрөлгөм. Апам студент учурунда. Аны ойлойм, ошондой эле педагогика факультетине баары бир бала таасирленет да. Төрөлө электе эле бала кайсы чөйрөдө жүрсө, ошонун баарын сиңирип алат деген азыр маалымат бар. Ал тастыкталган. Анан мен ойлойм, төрөлө элек кезде эле педагогика факультетине окуп жүргөм деп. Ошо кан менен сиңген окшойт сизге. Ооба. Сизге ошо ата энеңиз сиздин оюңуз боюнча эң мындай башкы кайсы баалуулуктарды берди деп ойлойсуз? Абдан жакшы суроо. Атамдан келген мурас бул эч нерседен коркпоо. Эң жаманы бул өлүм, бирок ал деле эң жаманы эмес. Эч кимден жана эч нерседен коркпоо деп бир мындай тайманбастыкка, анан жашоого, өзүмө, адамдарга болгон ишеничти берген жана өзүңдү бирөөдөн өйдө көрбө деп үйрөткөн. Апамдан келген мурас бул ошо сиз айтып аткан storytelling. Бирөөнүн окуяларын, негизги жашап өткөн жолун бүт айтып берчү да. Ушунчалык көп адамдын өмүрүн апамдын сөзү аркылуу үйрөндүм. Анан апамдын аркасынан атамдын көркөм жактан атамдан алгам, сүрөткө, киного болгон кызыгууну. Адамдардын жашоосунда апамдын кызыкчылыгын алып отуруп киночу болдум. Сиз ошол Ошто окуп калдыңыз да? Ошто окубадым. Мен Ошто 4 жыл гана жашап, андан кийин атам жумуш менен Кызылкияга которулган. Кызылкияда дом бытаны жетектеди. Андан кийин Реал База хлебопродуктовду жетектеди. Ошол жакка көчкөнбүз. Апам Кызылкияда интернатта мугалим болуп иштеди. Мектепте кандай окудуңуз эле? Ошол мектеп жылдары эмне жөнүндө кыялдандыңыз эле? Мектепте аябай жакшы окудум. Ар дайым эле 5-ке окугам. Кыялдануу эң биринчиси бала бакчага барганда, бала бакчада мугалим болуп иштейм деп чечкем 5 жашымда. Андан кийин мектепке баргандан кийин акын болом деп кыялдандым. Андан кийин жазуучу болом деп кыялдандым. Андан кийин тышкы иштер министрлигин жетектейм деп ойлондум. Андан кийин апам ООНго барып иштейсиң Генштабында балким деп аны айтты. Ага деле бейли дедим. Бирок негизи ошо же жазуучу же кино тармагында иштейм деп элестеттим да. Кыялдарыңыз орундалган турбайбы? Мен билишимче, сиз мектепти бүтүрүп жатып, Flex программасы аркылуу Америкага да барып окуп калдыңыз да. Ошол жылдары Америкада окуу сизге кандай таасир этти? Ой, бир чоң шумдуктай нерсе болду да. 96-жылы окшойт. Ошондой бир кабар келип калды. Окууга өтсө болот экен, Америка тарап бүт камтыйт, каржылайт. Бизден билим эле керек экен. Анан 2-3 жыл бери отуруп, араң 3-чү жолу өттүм. Мен өтпөсөм эч ким өтпөш керек деп 11-класста. Барып 1 жыл окуп келдим. 12-классты бүтүрдүм.
Эми Аксыдан Айылдан Америкага барсаң деги бир айга учкандай эле болчу да ал жылы 98-99 жылдары. Кыргызстандагы акыбал башка да. Анан барып такыр эле бир башка дүйнөгө түшкөндөй болуп көпкө көнө албай жүрдүм. Анан бир жылдан кийин келип кайра бияка бат эле көнүп кеттим. Тиякта калгым келген жок. Анткени бул Flex программасы ошол үйрөнүп келип окуп келип кайра өзүнүн өлкөсүнө жетекчи болуп, ошол өлкөнү көтөрө турган адис болуп иштеп бере турган балдарга арналган да. Анан кайра келип ушинтип иштеп жүрөм. Ошол Flex программасы сиздин көз карашыңызды кайсы жакка өзгөрттү? Эмнени түшүндүңүз? Эми дүйнө чоң экенин, адамзаты кайсы коомдо болбосун бир экенибизди, окшош экенибизди, баягы кайда барбам амайдын көрү деген апам жакшы сөзү бар, ошону түшүндүм. Анан бизде өнүгүүгө көп мүмкүнчүлүк бар экенин түшүндүм. Элибиздин маданиятыбыздын артыкчылыктарын түшүндүм. Кандай биз адамгерчиликтүү, бирок көп жерде адашып, өзүбүзгө таандык нерселерди жогото алгандарыбызды дагы түшүндүм. Негизи түшүнүк саякатта жүргөндө кенет да биртоп эле. Кайда чыкпа, Кыргызстандын ичинде деле жер көрүп келген аябай пайдалуу. Орто Азияны деле кыдырган пайдалуу, Борбор Азияны. Ошондуктан мен 18 жашымда дүйнөнүн аркы четине барып келгеним, Америкада мектепте бизде жок сабактарды окуганым абдан өзгөрттү. Аяктан окуп келип, сиз Борбор Азиядагы Америка университетине тапшырдыңыз, Туура. Жана ICP адистиги бул бир жыл журналистикада окудум, андан кийин эл аралык илимий саясатын окудум да. Бул адистикти тандоо эмне себеп болду? Көп билбей жүрдүм кайсы факультетке тапшырам деп, кыйналып, анан жеңилирээк жагы деп журналистиканы тандагам, өтүү жеңилирээк деп. Ал убакта Америкалык университетке өтүү деген укмуштай бир кыйын нерседей көрүнчү, кымбат болчу. Анткени ал кезде шаарда бир квартира $3000 турса, бул университеттин контрагы жарымы болчу да. Анан тыйын жок, ата-эне айылда, жумуш жок, бар болсо бар, жок болсо жок болуп, анан жеңилирээк жагы деп журналистикага тапшырып, бирок журналистикага да кызыгуу бар болчу. Бирок бир жыл окуп меники эмес экенин түшүндүм, журналист боло албайм деп. Анан ICP деп бизде ошол саясий илимдерин окуткан жакшы программа бар эле. Ал кезде ошол жакка которулуп кеттим 2-курста. Бул мисалы сиз айтып атасыз, мектепте жакшы окудум, Flex'ке катыштым. Flex'ке жаман окугандар өтпөйт да, англисче билгендер өтөт. Аутсага деле өтүш жеңил эмес. Бул сиздин мындай билимге болгон умтулууңузду билдирет да. Ушул жакшы жерлерде билим алуу сизге жашооңуздагы кандай таасирин берди? Жашооңузду кайсы жакка өзгөрттү? Чоң курал болуп берди да. Эми ата-энем берген тарбиясы чоң таасир этти. Андан башкасы өзүмдөн, мугалимдеримден, окуу жайлардан болду да. Өзүм Аксыда окуган мектептер, англис тилден берген биздин мугалим Арзыкан Назаровна репетитор болуп, ага жумасына бөлөк акча төлөп айына, ошондо 50 сом төлөчүбүз бир айына, чоң акча эле да. Анан бул жакта окуганда университетте санап көрсөм, дипломдо 35 ар кандай предмет окулуптур. Баарысы ушунчалык сонун жогорку деңгээлде окутулду. Бул конституциондук мыйзам, эл аралык мыйзам, макроэкономика, микроэкономика, Кытайдын саясаты, Борбор Азия саясаты, Латын Америка өлкөлөрүнүн саясаты. Эми толтура аны баарын азыр атап бүтүрө албайм. Психология, философия абдан жакшы пайдалуу болду. Анан кечке эле окудум, анткени ата-энең деле айтат, өзүң деле түшүнөсүң, билимден, илимден башка жол жок. Жардам бере турган тууган жок, биздин колдо жок. Өзүңөр эле окуп чыгып кетпесиңер кыйналып каласыңар деп эле айтчу ачык эле. Сиз ошол окуп жүргөндө киного кызыгууңуз ошондо башталдыбы? Жана биринчи сиздин тасмаңыз Шамчырак деген тасма экен, 2008 жылы чыкты. Туура. Сиз окуп жүргөндө чыкты да ал, Жок, ал кезде окуу бүткөн кезде чыкты, окуп бүтүп калгам.
немеңиз кызыктуу экен да, сиз ICP'де жанагы эл аралык жана салыштырмалуу саясатты окуп жүрүп, бирок экинчи тарабыңыз бул киного болгон кызыгуу да. Анан мен байкасам, сиздин тарткан тасмаларыңыз көбүнчөсү бул мындай терең темаларды козгогон документалдык тасмалар экен да. Бул Алмаз, биз жашаган өлкө, Шамчырак, Сейде, эмнеге ушул саясатка кызыгып жүрүп, бирок башка жагыңыз киного тартты да. Ушул кызыгуу эмнеден улам пайда болду? Анан эмнеге документалдык кинолорду тартканга аракеттендиңиз? Кинодо тилди тандап атканда темага негизделип, тема өзү формасын айтат деп ойлойм да. Анан мен тандаган темалар ошо даректүү тасмага туура келди. Даректүү тасманы көбүрөөк жактырган үчүн эмес, ошол темалар даректүү тасма аркылуу ачууга ыңгайлуураак болгон соң, ошол Алмаз аттуу, Мекен Үсал аттуу даректүү тасмаларды бүтүрдүм. Шамчыракты болсо постановочный кыска метраждуу тасма кылып тарткам, бирок ал жердеги тема бул Кыргызстан жыл канча ошо эгемендүүлүк жылдардын ичинде жоготкон жерлери, аянттары тууралуу болду да. Ошол күндө 2009-жылы Берлин шаарынын жарым аянты менен барабар жерден айрылган экенбиз. 2009-жылы. Азыр андан да көбөйдү да. Мен өзү Кызылкияда жашаганда, Ошто жашаганда, Аксыда жашаганда бул Фергана өрөөнүн эле айланып жашап жүргөм да. Ал жерде мен чоңоюп жаткан кезде эч кандай бизде чек ара болгон эмес. Борбор Азия чек арасы жок. Өзбекстан, Кыргызстанда чек ара жок жерде мен чоңойгом. Тажикстан менен, Өзбекстан менен бизде чек ара болбогон. Анан кийин чек ара коюлганда, момундай чоң 4-5 метр тереңдикте чек аралар казылганда, бомбалар салынып жарылган кезде аябай жаман күндөргө күбө болуп жатканыма өкүндүм. Анан ошол теманы тандагам да. Негизи биз жерлерибизден айрылганыбыз жана чек ара маселеси ушунчалык көйгөйлүү маселе болуп турганына. Азыркы күндө ал маселе дагы деле турат, бирок талашка туура келген жерлердин саны азайды, көбү чечилип калды. Ошол 2009-жылга салыштырмалуу. Бул интервьюга, подкастка даярданып, биз жашаган өлкө тасманы да көрүп чыктым. Анан мындай аябай патриоттук тасма болуптур. Мындай бир элдин духун көтөрө турган, жакшы адамдарды көрсөткөн. Бирок ошол эле учурда ал Атамбаев, Алмазбек Атамбаевдин убагы экен. Ошо президентке мындай президенттин саясатын жакшыраак көрсөткөнгө мындай аракеттер болгон сыяктуу да. Бул мындай атайын болгон нерсеби же негизи натыйжасы ошондой болуп калдыбы сиздин оюңуз боюнча? Атайын эле жасалган нерсе го. Бул сөзсүз эле Атамбаев президент болуп, Атамбаевдин саясаты колдоо максатында жасалган эмес. Мен өзү улам жаш өткөн сайын, акыл кошулган сайын негизи эле терс сөздөн, терс ойдон качып, коомдо бүттүк баардык катмарга жооп берген win-win деп англис тилинде айтылат. Баарына туура келген чечимдерди издөөгө убактымды арнайм да. Баягы согушуп, урушуп, талашып отурсак, ал түгөнгүс бир жылдар кетет да. Ошонун ордуна эң кыска жол, эң эффективдүү чечимдерди издесек, биз алдыга батыраак жылат белек дейм да. Ошондо ой жүгүртүүнү, көз карашты алмаштыра баштадым да. Анткени мен биринчи университетте окуп жүргөн кезде көп сындачумун. Анан өзүң бир нерсени кылайын, бир ишти баштайын же бүтүрөйүн дегенде ошондо иштин көзүн көрүп, канчалык кыйын экенин түшүнүп, сыноо азаят да. Бирөөнү сынаш кыйын, ошол эле өкмөттү кыйын эмес, жеңил. А бир ишти бүтүрүш кыйын да. Ошол башыңан өткөндө канчалык кыйын экенин түшүнүп, сынды азыраак айтып, туура чечимдерди жаратканга көбүрөөк убактымды арнап калдым да. Бирок ошол жылдары ойлоп көрсөм, элдин үмүтү бир топ эле чоң болгон экен. Анткени
бийлик жаңы алмашып, жаңы конституция орноп, мындай бир ошондо мен өзүмдүн сезимимди айтып атам да. Мындай жакында бир жакшы бир өзгөрүүлөр болот деген мындай аябай сонун үмүттөр бар болчу да. Бул кинодо деле ошондой жакшы бир маанай десем болот. Ошонусу бар экен да. Ал менин жеке көз карашым болгон эмес. Негизи ошол убакытты чагылдырдым да. Мен өзүм жеке көз карашым мындай болгон: жетекчилер келгенде суверенитетти эле жоготпосок, менин тилегимди аткарган болгон да. Мен ошондой эле бир эле калыпта келип жатам ушул жылдардын баарында. Суверенитет жоголбосо башка миссиясы аткарылган деп эле эсептеп коем да. Анткени бизде ушунчалык көйгөй көп. Баарын чечиш, 5 жылда бир нерсени бат оңдоп кетиш жеңил жумуш эмес. Кылса болот, бирок эч жеңил жумуш эмес да. Анткени ал үчүн биз жалгыз бийлик гана эмес, коом катары өзгөрүшүбүз керек. Ар бирибизде жоопкерчилик бар, бирок ал жоопкерчиликти ар бирибиз алганга даярбызбы деген суроо да. Ооба. Бул да бир чоң маселе, жоопкерчилик маселеси. Сиздин фильмографияңызды караса, мындай дүйнөлүк деңгээлге чыккан бул Сейде тасмасы Венеция киносынагына каршып, мындай бир Кыргызстандан жогорку даражага чыккан бир тасма да. Анан бул тасманын эң башкы сиздин оюңуз боюнча кайсы месседжди жеткиргиңиз келди? Андан тышкары эмне үчүн сиздин оюңуз боюнча дүйнөлүк, мындайча айтканда, критиктерге, ошол эле киносынакка мындай туура келди деп ойлойсуз? Өзү тасма жакшы сапаттуу тартылган, кастинг жакшы жүргөн, ошондой эң даражалуу кинофестивалга барат, өтөт деген ошондой ой менен тарттыңыз беле? Ой гана эмес, ушул тартуучу топко ошондой максатты койгом да. Ошол жака ылайыкташтырып тарткыла. Бул аудио деген эң жогорку деңгээлде, көркөм жагы эң жогорку деңгээлде. Бирок баягы 5 эле күндө даярдык көргөнбүз да. Башка кино тартмак болгом, бирок ошол күндө бир аян катары башка нерселер келди үстүнөн. Анан чыгармачыл кишилер биз аткаруучу элебиз да, башка нерсе келгенде кабыл алдым. Анан тез убакыттын ичинде жаңы тасма даярдоого туура келди. Ошону аянды кабыл алып, башка тасма тарттым. Ал тасманын жолу ушундай болуп чыкты. Эмнени көрсөткүм келди? Ошол мага түшкөн, өтөдөн түшкөн келген нерсени көрсөттүм. Бул биздин кыздардын азыркы күндөгү коомдогу орду, коомдогу орду. Аягын башкача кылып тарткым келди, ой болгон. Бирок даяр болбогондугу үчүн жана өзүм дагы күчүм жеткен жок ошол күндө, физикалык алым жетпеди. Анткени колумда 4 айлык бөбөгүм бар эле. Кыштын күнү. Сиз канча жаштасыз ал кезде? Ал кезде азыр эсимде деле жок. Канча 35-темин го. Ошондой бир катуу шартта тез түрдө тартууга мажбур болдум. Анткени окуунун алкагында тарттым да. Университетте, Нью-Йоркто 2-чи курста окуп атып тарткан. Мен университеттик жумушум, студенттик тасмам. Мен билишимче кыргыз киносунан экинчи бул кино болуп саналат, ошо Венеция кинофестивалине өткөн. Өзү кыргыз режиссерлордун арасында ал деңгээлде кинофестивалдын расмий көргөзүүсүнө, расмий программасына кирген 2 эле тасма болду. Төлөм Ишөкеевдин тасмасы, Потомок снежного барса, Кожо жаш. Жана мен тарткан Сейде. Ал толук метраждуу фильм, меники кыска метраждуу тасма да. 2 эле жол болуптур, бирок первый учитель Андрей Кончаловскийдин дагы тасмасы Венецияга өткөн. Ал жерден Наталья Римбасарова сыйлык алган, эң мыкты актриса катары. Бирок Андрей Кончаловский Россиянын режиссеру болгон соң мен жана Океев деп келем. Туура. Сиз ушу эң сыймыктанган тасмаңыз сизге эң жаккан, баары эле баладай болуш керек мындай негизичи. Бирок эң сизге жакын тасмаңыз кайсы деп эсептейсиз? Антип бөлө албайм, анткени ар бири ошол кезде мен
түшүнүгүмө, жөндөмүмө, аң сезимиме, ой жүгүртүүмө туура келген тасмалар болгондо ар убакта ар бир тасма мен үчүн чоң кыйынчылык, чоң бир ашуу болгон. Антип бөлө албайм. Мына Сейде жакшы фестивалга өттү, ошон үчүн Алмага мен ал менен көп сыймыктанам деп. Мен Алмаз менен дагы чоң сыймыктанам, Шамчыракты да аябай жакштырам, өзүм каталарымды көрүп отурам. Бирок ретроспективада өзүбүзгө же бирөөгө сын коюу өтө оңой. А ошол кезде бул канчалык менден эрдик талап кылганын мен азыр бирөөнү бөлүп чыгарып койсом, ошол эрдикти жокко чыгарып койгон болом да. Аны каалабайм мен. Сиз өзүңүз тарткан тасмаларды кайра көргөн жакшы көрөсүзбү же көрбөйсүзбү? Жок, кыйналып кетем, аябай кыйналам. Биз да бул подкасттарды даярдапчы, балдар монтаж кылганда мен айтат да, көрүп койчу депчи, мен вообще көргүм келбейт да. Ооба. Неге ошондой деп ойлойсуз? Ушу өздөрү катышкан адамдар же режиссерлор көргүсү келбейт. Руслан Акун менен да сүйлөшсөк, мен өзүм тарткан кинолорду көрбөйм дейт да. Жаман көрөм дейт. Биз баягы перфект дейбиз го. Ошого умтулабыз да. Кудай менен барабар болгубуз келе берет да, бирок эч качан барабар боло албайбыз. Анан өзүбүз жараткан нерсени көргөндө анын деңгээлин көрүп уяла беребиз да. Ошондуктан көрүүдөн качабыз. Кинорежиссурадан тышкары сиз актерлук чеберчиликке да мындайча айтканда жакын эмес, сиз актер болуп жүрөсүз да. Боз салкын киносунда ойногонсуз. Сиздин герой атыңыз ким? Бурманын ролун аткардым. Тиги Актан арым кубаттын акыркы киносунда эсимде. Анан могу азыр Борбор Азияны дүңгүрөтүп жаткан Чёрный двор сериалына да тартылдыңыз да. Негизи сизге ушул актерлук жакыныракпы же режиссура жакыныракпы? Сизге кайсынысы көбүрөөк жагат? Бул эки башка нерсе да. Режиссер ресторандагы шеф-повар болсо, актер ошол отуруп алып, ошол тамакты бирөөлөр рахаттануучу жеген адам да. Бул эки башка жумуш. Экөөнү тең жактырам. Эки башка адамдаймын да. Актер катары бир бөлөкмүн, режиссер катары такыр бөлөк, диктатор. Площадкада эки башка адам, эки башка жумуш, эки башка адамда ролун аткарам да, экөөнү тең. Акыркы могу Чёрный дворду көрүп жатып, бизди тиги жабык көрсөтүүгө чакырышты да. Анан сизди үнүңүздөн таанып калдым да. Сиздин ролуңуз аябай эле оор экен. Анткени жана Масяня деген баланын апасын ойнодуңуз. Бул негизи бул сериалга кантип катышып калдыңыз? Анан ушул ролду ойнош сиз үчүн канчалык кыйынчылыкты жаратты? Бул ролду эстесем мындай ыйлакым эле келе берет да. Кастинг директор чакырган. Кандай сериал экенин режиссер айтып берди. Анан мен билгенден азыркы күндө көп балдар, өспүрүм балдар дагы, жаш балдар дагы ушундай эле үй бүлөлөрдө жашайт. Ушундай эле сөздөрдү угат. Анан ата-энелер ушул сериалды көрүп, ошондой жаман мамилени токтотсо деген үмүт менен тартылгам. Оор болду? Өтө эле оор болду. Жанагы ролго берилиш үчүн, ошол эмоцияларды жеткириш үчүн кандай ыкмаларга барганга туура келди? Бул эми биздин коомдо көргөндүн баарын эстейсиң да. Бизде балдарга, аял затына болгон терс мамиле, зомбулук өтө жогорку деңгээлде турат да эмнегедир. Биз андайбыз, мындайбыз деп өзүбүздү мактайбыз, кыргыздар улуу калк деп. Бирок азыркы күндө аял затына жана балдарына кыргыздын болгон мамилесин көрсөк, биз иштей турган, оңдой турган көп нерсе бар да. Мен бул суроону тиги Расияга да бердим. Анткени бул сериалдын окуясы ошол Россиянын жашоосунун негизинде тартылыптыр да. Сиздин оюңуз боюнча бул сериалдын эң башкы месседжи эмнеде? Анан ошол месседжди жеткиргенге жеткире алдыңарбы деп ойлойсуңарбы? Бул сериалдын баш кою бул сүйдө да. Үй бүлө. Кандай курамы болбосун үй бүлөнүн. Үй бүлөнүн да курамы ар кандай болот да. Эне жана бала
чоң апа жана неберелери же атасы апасы анан бала чакасы болгон үй бүлөлөр курам ар түрдүү болот үй бүлөнүн. Ошол үй бүлө негизи бул биздин коопсуздукту камсыз кылган, биз сүйүү жана колдоону алчу жер да. Көп учурда үй бүлө бул согуш болгон жер да. Эң негизги ою бул үй бүлө бул сүйүү жери болуу да. Анан азыркы күндө ошол сериалга арналган комментарийлерди окусам, сериал өзүнүн максатына жетти деп ойлойм. Анткени көп балдар менин үйүмдө да ушундай, мен апама көрсөтөм, апам көрсүн деп жазат. Кыргызстандагы, Өзбекстандагы, Казакстандагы бүт комментарийлер окшош да. Бул мурунку өткөн заман жөнүндө эмес, азыркы күндө болуп жаткан нерселер жөнүндө эле сериал. Сөзсүз кылмыш жөнүндө эмес, үй бүлөдө жүрүп жаткан адамдар бири-бирине каршы алып барып жаткан жеке согуштар жөнүндө. Жок кылуу жөнүндө. Ошол өзү төрөгөн баласынын өзүнө болгон ишеничин сындырып, шагын сындырып, адам эмес кылып жаткан ата энелер жөнүндө. Сиздин оюңуз боюнча эмнеге биздин коомубузда Кыргызстандын, биздин өлкөбүздүн үй бүлөлөрүндө көпчүлүк учурда ушундай зордук, зомбулук кездешет? Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Билимдин астыгы, адепсиздик жана жаңы жүрүм турумду үйрөнүүгө мүмкүнчүлүктүн жоктугу. Бул колунда бар үй бүлөлөрдө да бар, жакыр үй бүлөлөрдө бар да. Бул акчага байланыштуу эмес да. Адамдын өзүнүн аң сезими жөнүндө. Аң сезим керек жакындарга жакшы, мээримдүү мамиле кылуу үчүн. Аң сезим жок жерде мээримсиз ошондой буну айбан деп да айта албайм. Айбанат мындай өзүнүн тукумуна мындай мамиле көрсөтпөйт да. Сиз азыр көп жылдан бери алектенип иштеп жаткан долбоорлордун бири бул ошол эле балдарды билимге тартуу жана аларды мындай тарбиялоо да. Бул билимкана мектептери. Бул мектептердин идеясы эмнеден улам пайда болуп келип калды? Жана бүгүнкү күндө бул мектептердин масштабы канчалык? Кайсы жерде иштейт? Анан сиздин оюңуз боюнча өзгөчөлүгү эмнеде? Билимкана мектептери бул азыркы глобалдык дүйнөдө жашоого жана ийгиликтүү жашоого даяр болгон окуучуларды даярдоо максатында түзүлгөн. Азыркы күндө Ош, Баткен, Ысык көл областтарынан бөлөк областтардын баарында бар. Казакстанда да ачылган. Өзгөчөлүгү бул эркин атмосферасында. Балдардын ошол мен жана айтып кеткен абийин сактоого арналган мектептерде. Бизде салттуу окутууда биз кыргыздар эч убакта өзүбүздүн мектебибизди түзө элекпиз да. Деги эле дүйнөдө аз эле өлкө өз методикасын, өз философиясын иштеп чыккан. Биз алардын катарына кирбейбиз. Бизге деле сырттан келген бир ыкма менен мектептерди ачып жүрдүк. Советтер доорунан калган нерсени азыр анча мынча өзгөрүү менен улантып келатабыз. Мен өзүмдүн тажрыйбамда Flex программасы менен Америкадан окуучу катары окуп келип, анан Америкада дагы ата эне катары бала бакчада болдум, мектепте болдум, колледжде да болду. Көргөн нерселеримди бириктирип, жаңы бир нерсе жаратууга аракет кылдым. Анан 8 жылда ар түр билимкананы ачып көрүп, азыр жаңы форматта ошол учур мектебин ачып атам да. Анткени 8 жыл мурун же 6 жыл мурун дагы көз караш азыр дагы көп өзгөрүүдөн өттү. Азыркы иштеп жаратып жаткан учур мектеп бул мен айтып жаткан кыргыздын өзүнө ылайыктуу мектеп жаратуу аракети да. Учур мектебинде негизги тил кыргыз тили болобу, э? Ооба, туура. Мен айтып келатам, биздин шаардагы көп балдарыбыз кыргыз өңдүү эле да, өң менен гана чектелет кыргыз экени. Учур мектеп аркылуу жана учур сыяктуу жаңы мектептер пайда болот деп ишенем. Ошондой мектептер өңү гана кыргыз эмес, өзөгү дагы кыргыз болсун деген максат менен ачып атабыз да.
бул абдан замандын талабына туура келет болуш керек. Анткени мен ата катары уулдуу болгондон кийин ошо кыргызчылыкка кызыгып, өзүбүздүн тарыхыбызга, өзүбүздүн маданиятыбызга мындай башкача кызыгуум пайда болду да. Анткени мен өзүмдүн уулума мына биздин маданиятыбыз бар, биз тарыхыбыз бай элбиз, момундай баалуулуктарыбыз бар деген мындай кандай десем чакыруу, ичимден мындай сезимдер пайда болду да. Анан мен ойлой берчүмүн, эмнеге бизде кыргыз тилиндеги жакшы мектептер, жакшы бала бакчалар жок депчи. Анан азыркы бала бакчага да берип, мен берген эң башкы суроолордун бири кыргыз тилин канча жолу сабак катары бересиңер деген суроо болду да. Анткени мындайча айтканда мен эмнени эстеп кеттим, университетте окуп жүрүп Янис Михельчич деген бизде мугалим болду да, жапон тилинен берчи. Ал болсо 20 жылдан ашык өзү славян болсо дагы Жапонияга барып жашап жүрдү да. Анан бизге келип жапон тилин үйрөтүп жүргөн кезде биз ал киши менен сүйлөшүп калдык. Анан сурадым: агай, Кыргызстандын эмнеси жакты, эмнеси жаккан жок деп сурасам, ал ачык эле айтты: жаратылышыңар сонун, адамдарыңар жакшы, бирок бир нерсени түшүнгөн жокмун дейт. Ушу кыргыз улутунун мындай идентификациясын көрбөй жатам дейт да. Мисалы Жапонияга барсаң түшүнөсүң дейт. Жапон ким экенин, кандай жашайт, кандай баалуулуктарды карманат, алардын мындай жүрүм турумун жакшы түшүнөсүң дейт да. Кыргызстанга келип тилекке каршы аны көрө алган жокмун дейт да. Анан азыр ошондой бир изденүү болуп атат коомдочу. Мисалы ушундай медиа аркылуу, маданият аркылуу, жанагындай эле кинолор аркылуу биздин коомубуз көптөн бери унутуп калган нерселерге кайра кайтып жатабыз да. Мисалы биздин долбоорду алсак деле, могу туш кийизди койгонубуз бул бекерин эмес да. Анткени көп жылдары бизге айтып атат, туш кийиздер чаңдап эле сарайда жатып калган, мунун ордуна жанагындай Ирандан келген же Турциядан келген паластарды илип койчубук депчи. Бирок чыныгы байлык мына биздин апаларыбыз жасаган, энелерибиз калтырып кеткен мурас да бул делечи өзүнчө. Анан мен оюмча абдан туура убакытта, туура концепциясы менен ачып атат деп ойлойм. Бул долбоорго сөзсүз түрдө ийгилик каалайм. Балким убакыт болсо өзүнчө дагы ал долбоорду көрсөтүп кеткенге мүмкүнчүлүк болот да. Ушул мектептерди жаратып жатып эң башкы кыйынчылыктар эмне болду сиздин оюңуз боюнча? Мугалимди таап, ошол өзүң мен башымда болгон түшүнүктү жана философияны мугалимге өткөрүп берүү, түшүндүрүү өтө кыйын болду да. Анткени эми мен затым анан башкача болуп атса, ошону бирөөгө бат убакытта ошол эле түшүнүктү, көз карашты өткөрүп берүү мүмкүн эмес да. Кээ бир мугалим 3 жылдай убакыт талап кылат. 3 жылда гана өзгөрө алат да. Бизде өзү мугалим жетишсиз. Анан мугалимди жумушка аласың, бирөөсү бат өзгөрөт, бат үйрөнөт, бирөөсү өзгөрбөйт. Анан ата энеге айткан сөзүңдү аткара албай кыйналып, ошондон эң чоң кыйынчылык туура мугалимдерди табуу жана бат жаңы идеяга көндүрүп, үйрөтүп иште жаңыча алып кетүү болду да. Ошондуктан азыркы күндө мен көзүм жетип калды да, ошентип кыйналбай 3 жылдап өзгөртпөйлү башынан эле бат өздөштүрө алган менталдык ийкемдүүлүгү бар адамдардан гана курама топ топтош керек деп. Жакшы мугалим менен жаман мугалимдин айырмасы эмнеде? Эң башкы айырмалары? Баланы кордогон мугалим бул мугалимдикке туура келбеген адам деп ойлойм да. Балдарды кордоо болбойт. Ал мугалимдин жумушу ал баланы кайра канатын жанында болуп, канаты жайылыш керек да ал бала. Ошол уядан учуп чыгыш керек. Ал канатын сындырып отурса, ал кандай мугалим? Жаман мугалим ошол баланы шагын сындырган мугалим, жаман сөз айткан, сабаган адам ал жаман мугалим. Ал мугалимдиктен чыгыш керек. Жакшы мугалим бир сөзү менен ошол балага өзүнө ишенич бере алган адам да.
сен кыла аласың, сен кыйынсың, мен сага ишенем. Ушундай сөз менен айтпаса да кылган иши менен гана колдоп койсо, ал бала көп нерсеге жете алат да. Балдарга эмне керек? Ишенич керек, тилек керек. Баланы курчаган ата эне жана мектептеги чоңдор, мугалимдер, администрациясы бул ошол балада болгон ар бир грамм талантты ачып берүү бизге милдет. Балага тирек болуу бизге милдет. Биз ал балага тепкич болуп беришибиз керек. Ага чектөө койбошубуз керек. Кайра башындагы чектөөлөрдү жок кылып, сен коркпо, сен кыла аласың, сен кылбаганда ким кылат, сен акылың жетет деп мактап, колдоо берип турушубуз керек да. Ошол биздин эң башкы милдет. Мен мектепте окуп жүргөндө мындай мугалимдерге көп каяш айтчумун да. Бирдемке түшүндүрүп берсе, эмнеге мындай, балким башкача депчи көп суроолорду берчимин да. Анан кээ бир мугалимдер жактырчы, могу суроо берип атат, мен сабагыма кызыгып атат депчи. Кээ бирлер көбүнчөсү жаман көрчү да. Бул эмне, что-то умничаешь депчи. Умничаешь деген сөз бир мындай негативдүү кабыл алышат да. Анан азыркы билим берүү системасы могу замандын, дүйнөнүн өзгөрүшүнө жетпей артта калып калды да. Сиз айткандай көп мугалимдер эски көз караш менен, эски парадигма менен жашап жүрүшөт да. Анан сиздин оюңуз боюнча бүгүнкү билим берүү системасы адамдарды эркин, бактылуу, ийгиликтүү кылыш үчүн, лидерлерди мындай өстүрүш үчүн кайсы тарапка өзгөрүш керек? Биринчиден мен өзгөрө алам деген ойду кабыл алыш керек да. Мен баарын билем, же мен жашым өтүп калды, же мен илгерки замандын адаммын, же жаштар эле кыла алат деген өзүнө коюлган чектөөнү жокко чыгарыш керек. Жашына карабай, мугалимдер айылда жашайбы, шаарда жашайбы, ага да карабай, мен үйрөнгүм келет деп күндө бир жаңы нерседен үйрөнүү керек да. Анткени биз балдарга кайсы үлгү болобуз? Мугалим өзү үйрөнбөй жатса, баладан үйрөнүүнү талап кыла албайт да. Баладан эмнени талап кылсак, биз биринчи өзүбүз көрсөтүп беришибиз керек. Мен спортко машыкка дейм, мен өзүм спорт менен машыгышым керекмин. Мен чет тил үйрөнгүлө деп айтсам, өзүм кылышым керекмин. Балага эмне талап койсок, биринчи өзүбүз ошол талапка жооп беришибиз керек. Ошондуктан бул мугалимдер биринчи ирет өздөрү биз үйрөнөбүз, биз дагы окуучубуз деген окуучу аң сезимин өзүнө кабыл алыш керек. Мен баарын билем деген аң сезим менен эмес, Мен билем, же мен үйрөнө албайм деген аң сезимден бошош керек. Жакшы. Сиздин бир интервьюңузду окусам, 2015 жылы биздин көптөгөн мектептер жабылайын, банкрот болоюн деп турган кезде бир буруучу чечим кабыл алынды деп айтып турсуз да. Ошол мектептерди жаппаганга жардам берди ошол чечимчи. Ошол эмне чечим болду? Анан ошол чечимге кантип келдиңиз, кантип аткардыңыз ошону? Эми бизде баарына эле белгилүү, каражаттын көбү Бишкек менен Ошто чогулат, ушул жерде сарпталат да, айылдарга жетпейт. Анан мен ойлодум, эгер борбор шаардагы мектеп каражат ала алса ата энеден, ал каражатты региондогу билимканаларга жумшаса, анда региондогу мектептер шаардагы стандартты, шаардагы болгон сервисти айылдагы балдарга жумшай алат деп. Анан ошо менен регионалдык мектептер сактап калды. Ошондо сиз аймактардан биринчи баштап, андан кийин чоң шаарларга өткөн турбайсыңарбы, туура. Бүгүнкү күндө чоң шаарлар болгондо Бишкек, Алматы, Оштода барсыңарбы? Ошто азырынча жок. Ошто ушунчалык кыймылсыз мүлк кымбат экен. Подмосковьяныкындай ал жерге өз убагында кире албадык да. Жакшы. Билимкананын келечегин, бул мектептердин келечегин кандай көрүп жатасыз сиз? Азыр айтуу кыйын, анткени заман ушунчалык бат өзгөрүп атат. Кандай формада, негизи эле азыр билим берүүнүн эртеңки күнү кандай? Жалпы билим берүүнүн эртеңки күнүн ким аныктайт? Кандай түрдө аныктайт деген чоң суроо да. Бизде азыр 200дөн ашык мектеп керек, өкмөт мектептери. Ал маселе турат. Аны кантип чечебиз? Аны чечүү бир жолдору бар. Анда жакын арада
өзүм жазып чыгам, өзүм көз караштарымды аны чечсе болот. Бирок заманга жараша, азыркы балдардын талабына жараша билим берүү катуу өзгөрүүдөн өтүш керек. Азыркы кебетесинде балдарды канааттандырбайт, жактырышпайт. Өзүмдүн да балам менден суранды, сен мектеп ачып жүрөсүң, сен башкача кылып ачпайсың. Мен эмнеге дүйнө таануу үчүн 8 сааттап, жумасына 5 күн бир комнатада отуруп, мага жакпаган мугалимдин сөзүн угушум керекмин деп эле айтты. Мен үйдөгү окууга өткүм келет деп. Анан көп ойго батырды. Аны өзгөртсө болот жана өзгөртүшүбүз керек. Мына биз сиз айтып атпайсызбы, улут катары ким экенибизди идентификация маселеси деп. Биз мурунку кыргыз биз эмеспиз. Мурунку кыргыз биздин бүгүнкү акыбалыбызды жана аң сезимибизди аныктай албайт жана аныкташ керек. Мурункуну билип, бирок бүгүнкү күндө кыргыз ким экенин биз өзүбүз аныкташыбыз керек. Ошол эле түрдө билим берүү, кыргыздын билим берүүсү кандай экенин биз дагы аныктоо өз колубузда. А кандай өзгөрүү экенин бул азыр ачык суроо. Кээ бир сабактарга, кээ бир мугалимдерге мындай шашып чуркап барчыбыз да. Кээ бир сабак кызыктуу болсо деле мугалим начар болгон үчүн ал жерден качканга аракет кылчубыз да. Сиздин оюңуз боюнча балдарды билимге мындай тартуу үчүн, аларды кызыктыруу үчүн кандай иштеш керек, кандай ошо кызмат кылыш керек? Балдарды сыйлаш керек, жылуу сөз айтыш керек, эреже коюш керек. Ошол эрежени чоңдор өздөрү да, улуулар өздөрү сакташ керек, өздөрү жакшы үлгү болуш керек. Анан өздөрү туура эмес же катуу сөздөрдү айтып атса, өздөрү өспөсө, өнүкпөсө, ичсе, башканы кылса, анан ал моралдык авторитетке ээ боло албай калат да андай чоңдор. Ошондуктан балдарга эң биринчиден ошондой сый мамиле керек да, жана түшүнүктүү, туруктуу эрежелер керек. Кыргыз тил маселесине токтолуп кетсек, сиздин ошо өздүк баракчаңызды жүргүзгөнү мага баарынан жакканы ошо кыргыз тилинде басымдуу постторду жазап, стористерди киргизесиз да. Бул чечимге эмнеден улам келдиңиз? Анан эмне үчүн бул сизге мындай маанилүү? Жакшы бир эже бар. Көп жылдан бери биринчи мугалим аттуу сынакты өткөрөт, 10 жылдан бери. Анан жеңген мугалимдерди Москвага сыйлык катары 10 күнгө алып барып, музей, театрдын баарын кыдыртып алып келет да. Анан жеңген классын Бишкекке, окуучуларды алып келип Бишкекке кыдыртат. Аты Асель Даниярова. Санжарбек Данияров атына коомдук фонддун жетекчиси жана негиздөөчүсү. Ал эже айтып калды, Элнура, ушундай бир өкүнүчтүү нерсе, бизде Инстаграмда көп катталуучусу бар адамдар эмнегедир баракчасын орус тилинде алып барат, кыргыздар эле. Деди. Анан мен айттым, Аселже, мен деле алып баратам орусча десем, эми сенде катталуучу аз да. Деди. Анан мен ойлонуп, 2 күндө ойлондум го, аз болсо деле мен деле кыргызча жаза бербейинби деп. Ошол кезде бир 1,5 миңдей бир катталуучум бар эле. Анан жок, мен 10 миңге чейин жеткирейин, бирок кыргызча алып барайын, кыргыз тилинде жок болгон маалыматты, контентти кыргызча мен жаратайын деп чечим кабыл алдым. Анан ошондон бери, бул 21-жылдын январынан бери кыргызча ошол микроблогду алып келатам. Көп кишиге таасирин тийгизди. Азыр мага окшоп ошо кыргыз тилинде өзүнүн баракчаларын алып барган бир нече адамды тааныйм. Анан мени бул нерсе аябай кубандырат. 2-3 жылда эле биз өзүбүздүн жеке үлгүсү менен көп кишиге дагы туура чечимди, коомго керектүү бир ишти жасоого түрткү болорубузду билгенде биз ошону уланта алабыз да. Мен байкашымча, сиз өзүңүздүн микроблогуңузда өзүң кам көрүү жөнүндө жана өзүңдү жакшы көрүү жөнүндө көп жазасыз да. Эмнеден улам ушундай теманы ачкыңыз келди? Биздин коомдо аял затына ошондой көп нерсе таңууланат да. Өзүңдү ойлобойсуң, башкаларды ойлоп жүрүп өтөсүң. Бирок ал туура эмес нерсе. Өзүңдү баалабасаң эч ким баалабайт да. Ал анык нерсе. Ошондуктан биз бир нерсени баштаардан мурун өзүбүзгө кам көрүп, баягы учакта деле айтат го, балага маска кийгизерден мурун өзүңөргө масканы кийгизгиле деп. Өзүбүз карай албасак, бирөөгө эмне кыла алабыз?
Ошондуктан бул эң биринчи эреже өзгө кам көрүү, өзгөчө аял затына тиешелүү. Анткени аял затынын милдеттери өтө көп. Эне катары, ошол эле үй бүлөдө негизи эле милдеттин баары аял затына жүктөлгөндөй болуп сезиле берет да. Сенден, бул сенден, эркектин журуму туруму деле сенден, балаңдын журуму туруму деле сенден, негизи эле коомдун акыбалы сенден. Ошондуктан бул милдеттерин баарын аткарууга биринчиден бул мүмкүн эмес. Бирок аткарам деген кишиде биринчиден өзүнө болгон мамилеси оң болуш керек да. Жакында эле Руслан Акундун да бир кыргыз тили боюнча интервьюсун көрүп калдым. Ал айтат да, ушу кыргыз тили абдан жарды болуп кетти. Кыргыздар тилди орус тили менен аралаштырып эле анан звонить этпе, анан не деди дагы, бир воин келип, потом согушкандан кийин друг друга бирдемке деп мындай көп сөздөрдү биз аралаштырып салдык да. Сиздин оюңуз боюнча бул тилдин мындайча айтканда жарды болуп калышы, адамдардын тилге болгон ушундай мамилеси эмнеден улам келип чыкты? Анан ушул маселени кантип чечсек болот? Тилди кантип өнүктүрө алабыз? Эми кыргыз тили канча жылдан бери орус тилинин көлөкөсүндө калып жүргөн тил да. Азыркы акыбалы бул закон ченемдүү деп эле эсептейм. Жарды деп айта албайм. Анткени тил өзү эч жака кеткен жок. Болгону күнүмдүк кыргыздын адаты өзгөрүш керек да. Биз бир адатка түшүп алдык, көнүп калдык. Андан чыгышпат эле. Биз өзүбүз ар бирибиз ошого кадам ташташыбыз керек да. Мен бүгүндөн баштап кыргыз тилинде сүйлөйм балдарыма. Кыргызча саламдашам, кыргызча каалоо тилек айтам. Магазинге, дүкөнгө барганда кыргызча соода кылам. Бирөө конок чакырганда чакырууну кыргызча узатам деген бир жеке чечимдерден эле коомдун бир багыты түзүлөт. Ошондуктан биз бүгүн тилибизди байытуу эмес бизде милдет, биздин алдыда турган максат бул кыргыз тилин учурлаштыруу бир маселеси турат да. Учур мектеби деп учурлаштыруу максаты дагы менен ошол атты тандадым. Маданиятты учурлаштыруу, учурга жараша, заманга жараша өзгөртүшүбүз керек жана тилибизди учурлатышыбыз керек. Ошондой бир жаңы этиш киргизип атам. Анткени биздин тилде модернизация деген сөз жок да. Анан модернизация деп отурбай учурлаштыруу деп айтсак деп сунуштап атам. Жакында да дагы бирөө менен сүйлөшүп калдым. Тилдин өнүгүүсүнө жаңы сөздөрдүн пайда болуусу таасир этет дейт да. Мисалы англис тили эмнеге өнүгүп жатат? Анткени сиз мисалы бир докторлук бир жумушту жазсаңыз, диссертация кылсаңыз, сөзсүз түрдө жаңы терминдерди киргизишиңиз керек экен да. Тилекке каршы кыргыз тилине жаңы терминдер кирбей жатат да. Анан бул азыркы сиз берген мисал учурлаштыруу барабар модернизация. Бул деген сонун бир мындайча айтканда кыргызча эмне деп коебуз? Өбөлгө же жөрөлгө деп коебу. Жакшы бир кадам да. Бирок сиз күнүмдүк жашоодо кыргыз тилин мындай жайылтуу үчүн, өзүңүздө ошол адатты көбөйтүү үчүн кандай кадамдарга бардыңыз, эмне кылдыңыз? Көбүрөөк китеп окуй баштадыңыз же балким кино көрө баштадыңыз? Кантип кыргыз тилин өзүңүздүн өмүрүңүздө, жашооңузда көбөйттүңүз? Биринчиден микроблогду Инстаграмда кыргыз тилинде алып барып, тексттерди кыргыз тилинде жазып баштадым. Ошол текстти дагы жаратуу үчүн сөздүккө көп кирдим да. Жазуу жардам берди. Андан кийин кыргыз тилдүү чөйрөмдү көбөйттүм, кыргыз тилдүү адамдар менен катышуумду көбөйттүм да. Кыргызча сүйлөшүү сааттарын көбөйтүш керек болгону. Анан балдарга акырындан балдарыңыз менен кыргыз тилинде сүйлөшөсүзбү? Кыргыз тилине акырындан көбөйттүм. Баштаганда биринчи уялып ушинтип эле жок, мен сүйлөйм деп качып атты. Азыр тартынбайт, тартынбайт, кыргызча жооп берип кадимки нерсеге айланып келатат да. Тилекке каршы балдар англисче окуп, орусча эмес, кыргызча эмес, англис тилдүү болуп калды. Орусча деле сүйлөшөт, бирок кыргыз тили өтө эле төмөн болуп жүрдү. Азыр акырындан өзгөрүү бар. Бирок мен айттым, мен ата-эне катары талабым, силер сөзсүз кыргыз тилинде сүйлөшүңөр керек.
азыр кандай, жакшы сүйлөп калыштыбы? Жакшы сүйлөйт деп айта албайм, түшүнөт. Жооп берүүсү ылдамыраак. Жооп берүүсү анча эмес. Бирок жетсе болот да. Негизи 2 жылда өздөштүрсө болот. Бирок баланын өзүнүн каалоо тилеги керек да ал үчүн. Анан сен кыргызсыңбы десем, ооба дейт. Аны кантип далилдей аласың десем, бул дейт. Бул деген жарым дүйнөнүн кебетеси ушундай, мына Азиянын баары эле ушулда. Сен кантип далилдей аласың десем, жооп кайтара алган жок. Мен айттым, сен бир гана далилиң ошо кыргыз тилинде сүйлөгөнүң дедим. Балдарыбызга ушинтип түшүндүрсөк болот да. Кыргыз деген бул кыргызча сүйлөө. Биз үй бүлөбүздө ушинтип бөлүшүп алдык. Апасы басымдуу түрдө англисче сүйлөшөт. Мен болсо жалаң кыргыз тилинде кайрылам да. Анан бирок бала өзү сезип калат экен. Апасы менен сүйлөшүп атканда англисче сүйлөшөт, мага кайрылганда кыргызча которулат да. Өзү интуитивдүү түрдө эле 2 жашында эле ушинтип бөлүштүрүп калат экен да. Бирок дагы бир маселе, биздин көптөгөн маданий ишмерлердин, мисалы алып барчулардын, жазуучулардын, кыйын залкарлардын балдары көп учурда кыргыз тилинде сүйлөбөй калышкан да. Бул эмнеден улам келип чыкты деп ойлойсуз? Бул эми кыргыз тилине болгон мамиле, орус тилин, орус адабиятынан, деги эле орустун башкармалыгынын алында калганбыз. Бир күнгө байланыштуу коркунуч сезимдер болуп калган. Эми андан бошосок, акырындан азыр бошоп баштасак болот. Тилди сүйлөй, эми эч кимден уруксат кереги жок да, өзүнүн эле жеке чечимиз, өзүнүн мейкиндигибизде каалаган жерде, каалаган убакта кыргызча сүйлөй алабыз. Чектөө жок азыркы күндө. Ошонусу жакшы. Өзүбүз ээ болгон жерибиз бар, өлкөбүз бар. Тилибизди өнүктүрүп кетсек, мындан ары кармап кетсек, сактап кетсек, ошол эле. Тил кайсы күндө өнүгөт? Эгер ошол тилде сүйлөгөн адамдар экономикалык статусу жогору болсо. Ошондуктан колунда бар адамдардын баары кыргыз тилге качан бурулса, ошончолук бат кыргыз тил статусу жогорулайт да. Колундардын баары кыргыз тилине өтүш керек. Ошондуктан. Анан бул жакшы кийинген кишилер, сонун үйдө жашаган кишилер кыргыз тилинде сүйлөйт турбайбы деп балдарында болгон тилге мамилеси өзгөрөт. Айылдыктардын эле карапайым калктын эле тили экен деп ойлойт да. Эстесеңиз, Совет доорунда деле айылдан келген туугандар, шаарда жашаган кыргыздардын айырмачылыгы бир топ эле чоң болду да. Анан балдар дагы кайсы жагы мындай жогорураак статуста болсо ошол жакка ойт да бала. Туура, ошондуктан сонун нерселер кыргыз жана кыргыздын маданияты сонун гана нерселер менен же сонун нерселер менен ассоциациясы көбүрөөк болсо, ошондо балдар кыргыз тилинде сүйлөп баштагысы келет. Ошондуктан азыр мен жаңы ачып жаткан учур мектеби да ичинде жасалгасы эң жакшы. Бала деген, кыргыз деген бул сонун нерсе турбайбы деген заманбап, жакшы, жогорку сапаттагы. Бүт нерсе жогорку сапаттагы болсо, мен кыргызмын деп сыймык менен айтып калат да бала. Кыргыз тили деген сонун турбайбы? Кыргыз тилинде мектепте аудио системада балдар, окуучулар, кутман таң, жумаңыздар көңүлдүү өтүп атабы? Ошондой мектеп болсо мен биринчи берем. Окуу күн аяктады, үйгө барыңыздар, эртең көрүшөбүз деп койсо, такыр мамиле башка да. Анан кыргыз тилинде кечке эле уруш угуп атсак, же саясий уруштарды гана угуп атсак кыргыз тилинде, ал тилде бизде ассоциация кандай болот? Ошондуктан кыргыз тилинде жакшы жылуу сөздөрдү дагы айткан көлөмүн көбөйтүшүбүз керек. Сизге толук кошулам. Кыргыз тилинин өнүгүүсүнө дагы бир мындай түрткү боло турган нерсе, биз күнүмдүк жашоодо мисалы кыргызча бирөө аракет кылып сүйлөп атса, туура эмес бир ката кетирсе, аларды мындайча айтканда колго чапкандан алыс болушубуз керек да. Анткени мен байкашымча мындай болот да, бирөө кыргыз тилин жакшы өздөштүрбөгөн, бирок аракет кылып жаткан адам болсо, бир ката кылып алса, эмне тантырап атасың деп анын көңүлүн чүрүп коебуз да, көп учурдачы. Бирок англис тилин окуп жатканда мен байкашымча бир да жолу бирөө мени ошентип кагып, силкип, урушупган учурлар болгон эмес да. Ошондуктан биз дагы ушу кыргыз тилине тартылып жаткан, кызыгып жаткан адамдарды, аларды кагып силкпей, тескерисинче колдоп, туура эмес болсо дагы көз жумуп коюп, аларга мындай жардам беришибиз керек да. Бир чети ошондой, бирок
кыргыз тилинде сүйлөйм деп аракет кылган киши да өзү да чечкиндүү болуш керек да. Бирөө сындап койсо эле токтоп калбай, жок мен баары бир сүйлөйм деп улай бериш керек да. Туура. Сиз кыргыз тилинин латин тамгасына которулушуна кандай көз караштасыз? Чынын айтсам, кириллица алфавити кыргыздын фонетикасына ыңгайсыз да. Окууга ыңгайсыз өзгөчө. Кооз дагы шрифт эмес, графикалык жактан карасак. Латын тамгаларынын фонетикалык жагы кыргыздын ө, ү, ң, ж тамгаларына туура келет. Бирок ага өтүү үчүн көп каражат керек. Жана бул чоң саясий чечим да. Ошондуктан ал мындай бир приоритетте турган нерсе эмес деп ойлойм да биз үчүнчү, коом катары. Акча болгон күндө, эрк болгон күндө туура учур келгенде аны кылса болот. Бирок азыркы күндө ошол кириллица эле тамгасы менен тилибизди колдоно берсек болот да. Чоң ал тоскоолдук эмес деп ойлойм. Эң негизги чечим бул ар бирибиз жок мен кыргызча сүйлөйм деген эле чечим да. Туура, кошулам. Бирок ошол эле заматта азыр байкап көрсөңүз, Казакстан, Өзбекстан, Азербайджан, Туркменистан, бизди мындайча айтканда курчап турган өлкөлөр баардыгы латин тамгасына өттү да. Мен сизге бул азыркы учурдун маселеси эмес дегенине кошулам. Бирок сөзсүз түрдө биз бул маселени көтөрүп, мындай келечекке план коюшубуз керек деп эсептейм. Анткени менин оюм боюнча латин тамгасына өтүү дагы бул мисалы бир символикалык, бир философиялык бир чоң кадам да. Менин оюмча бүгүнкү күндүн ааламдагы болгон бүт маалыматтын бир 80%, 90% англис тилинен келип жатат да. Латин тамгасына өтсөк, биринчиден биздин кийинки муундарыбыз ошол англис тилине жакыныраак болот, аны өздөштүргөнгө оңоюраак болот. Экинчиден, азыр мисалы жаңы технологиялар өнүгүп жатат. Ал жерде код жазсаң, тиги кириллица менен жазбайсың. Сөзсүз түрдө латиница менен жазасың да. Бул деген жаңы технологияларды дагы өздөштүргөнгө бир салым болмок да. Келечекте мен ойлойм, сөзсүз түрдө биздин коңшу өлкөлөрдөй эле латин тамгасына өтсөк, биринчиден түрк тилдерине мындайча айтканда бир аймак болмок. Экинчиден, жана мен айткандай, англис тилин өздөштүргөнгө бир чоң, бир жакшы мүмкүнчүлүктөр, шарттар түзүлмөк да. Мен анда мындай көз карашты айтат элем да. Эки эле вариантты карап отурбай, үчүнчүсүнө кадам таштасак болот да. Латын алфавитин да колдонсок болот, кириллица алфавитин дагы алып жүрсөк болот. Анткени биз кыргыз элинин лингвистикалык жөндөмү өтө жогору да. 36 тамганын ордуна 80 деле үйрөнүп кое беребиз. Кайра байытат да. 2-3 алфавит менен жүрө берели. 2 валюта менен жүрүп атабыз. 2 алфавиттүү калк болуп жүрөрсөк, андан эч кандай жамандык жок. Биз ошондой аймакта жашап атабыз. Кириллицадан деле качып, андан деле кереги жок. Бизде азыр бул маселенин экономикалык кыйынчылыгы чоң да. Латин тамгасына өтүүнүн баасы канча турат ошол. Өтө көп акча. Азыркы күндө ал каражатты башка нерсеге жумшасак, биринчи экономиканы көтөрүп алыш керек. Андан кийин ошол иштерди аткарсак болот, туурабы? Биздин балдар орусча да окуганды билиш керек, кыргызча да окуганды билиш керек, түркчө да окуганды билиш керек, англисче да окуганды билиш керек, кытай тилин да билиш керек. Биз кайра бир нерседен качып, анын баарын, ал китептин баарын эмне кылабыз? Аны кайра колдонушубуз керек да. Оптимизация көз карашы менен карашыбыз керек да. Баар нерсени жокко чыгарып, ал мындай бир мен туура көрбөйм да, оптималдуу эмес. Азыркы учурда деле дейги деле. Кайра көбүрөөк кошулсун, кыскартып эмне кылабыз? Кошулсун. Чыгашаны азайтабыз. Чыгашаны азайтып, бар нерседен бар нерсе кылуу керек болуп атат да. Бар нерсени жок кылуу бул өтө жеңил да. Аны кайра жаратуу өтө көп каражат.
Бар нерсе орус тил барбы? Сактап калыш керек, аны колдонуш керек. Бул жакшы курал бизге. Негизи эле билим алууну биз канча жылдан бери орус тили аркылуу алып жүрөбүз. Анын качкан ордуна ага кошумча нерсе кошушубуз керек. Жаңы куралдарды кошушубуз керек. 4-5 куралдуу болушубуз керекпиз. Анан бул эскирип өттү же азыр бизге ыңгайсыз же буга өтөлү деп мен андай саясатты көп түшүнө бербейм. Ага кошумча нерсе кошсок, андан көрө бизге жеңилирээк болот деп ойлойм да. Ушул тема улай, мен билишимче сиз англис тилинде эркин сүйлөйсүз, э? Сиздин оюңуз боюнча биз мамлекет катары англис тилин экинчи, мисалы биринчи расмий тил бул орус тили да. Мамлекеттик тил кыргыз тили, экинчи расмий тил бул орус тили, үчүнчү расмий тили деп англис тилин кошсок кандай ойдосуз? Эң сонун негизги келечекте бир 5-10 жылда бүт өкмөтүбүз көп тилдүү адамдардан турса курамы көп маселелер жеңилирээк чечилет беле деген деле ой бар. Бирок тил билүү дагы бирөөгө чектөө болушу керек эмес. Негизи биз көп тилдүү калкпыз деген түшүнүккө өтүшүбүз керек да. Биз эң кеминде ар бирибиз 3 тилде сүйлөшүбүз керек. Сөзсүз Борбор Азиянын башка тилдерин дагы билишибиз керек. Бул соодага жакшы, негизи мындай мамилеге жакшы. Анан биз ошого жөндөмүз бар да. Биз тилди бат өздөштүрөбүз жана акценти жок сүйлөйбүз. Угуп жүргөн болушуңуз керек. Француздар, кыргыздар Борбор Азиянын француздары деп айтат. Анткени бизде француз тили кыргыз сүйлөгөндө акценти жок сүйлөйт. Лингвистикалык ошондой талантты туура колдонуу билишибиз керек. Элнур айым, сиз көптөгөн уюмдарда жетекчи экенсиз да, директорсуз, башчысыз, жетекчисиз. Анан ушул уюмдарды, ушул ишканаларды башкарганда кайсы негизги принциптерге таянасыз? Адилеттүү башкаруу керек да. Ошол жерде анан иреттүү жашоо, иреттүүнүгү болот. Ошо менеджментте азыр Agile деген жаңы маданият пайда болду да, уксаңыз керек. Agile маданиятында мен мисалы мурун салттуу менеджментте мындай пирамида сыяктуу болсо, башында лидер турат, андан кийин кызматкерлер. Мен начальникмин деген модельде. Agile'да бул болсо мындай горизонталдык системада баарыбыз бирдейбиз. Бул бир лидердин эмес, ошо лидерлердин тобунун ишканасы, командасы, уюму деп мындай горизонталдык системада. Анан сиз ушул эки көз карашта, эки системада кайсынысын тандайсыз, анан кайсынысы сизге жакыныраак? Мага ошо кыргызга жакын болгон курама топтун иши да. Курама топто иштегенди жакшы көрөм, ошондуктан кинодо дагы билим берүүдө да жакшы иштеп жүрөм, өзүмдү туура сезем. Мектеп дагы бул ошол бир коллективдин эмгеги. Бирибизге көз карандыбыз. Жалгыз лидер өзү баарын алып кете албайт, жана ал туура эмес. Негизи жетекчинин милдети бул эптүү кишини таап, ошол эптүү кишиге каражат, жоопкерчиликти жана бийликти бөлүп берүү да. Анан аны контролдоп, анан колдоп чоңойтуу. Сиз айтып атпайсызбы, адилеттүүлүк принципке таянам депчи? Ошол адилеттүү болуш үчүн, адилеттүү чечим кабыл алыш үчүн эмне кылыш керек? Мисалы, кайсы ыкмаларды колдоносуз? Ал үчүн кайра эле баягы эрежелер бар болуш керек, алар анык болуш керек, баарына белгилүү болуш керек, жана жетекчи ошол эрежелерди. Мисалы, кандай эрежелер бар? Мисалы, эгер башынан эле сүйлөшүп келип, мугалимдер каникулда эс алат деген чечим болсо, иштебейт. Жана ошол күндө маянасы алынат деген, маянасы төлөнөт деген чечим болсо, ошону кармаш керек. Жылдын аягында мыкты адистер премия алат десе, ошол аткарылыш керек. Анан топтун ичинде бирөө көбүрөөк иштеп атса, ал кишинин дагы салымын өзгөчө айтып өтүш керек. Эреже бузуп аткан адам иштен чыгышы керек. Ошондой адилеттүүлүк да. Анткени баары эле көрүп турат, бири-бирин карап турат да. Анан ар кимге коюлган талап ар кандай болсо, ал курама топко жакшы таасир кылбайт да. Сиз өзүңүздү мындай катуу менеджер деп эсептейсизби?
же мындай жумшак түрдө башкарасызбы? Аны мен менен кошо иштешкен кесиптештерден сурасаңыз болот го. Азыр мен өзүмө аныктама бере албайм да. Бирок мен топ менен иштегенде ошол ишибиздин негизи бул кайра эле ошол сүйүү болот да. Бирибизге ошондой сүйүүгө толгон чөйрөнү түзөбүз да. Бирибизге жакшы мамиле, сый мамиле, жакшы сөздөр, анан мугалимдер менен болгон иш чараларда сахнадан айтылчу сөздөр, мен айткан сөздөр, мен сиздерди сүйөм. Биз балдарды дагы ошо сүйүүнүн негизинде окутабыз да. Биз ал сөздөн уялбайбыз, өзүбүздүн сезимибизди көрсөткөндөн да уялбайбыз. Ошонун негизинде гана коопсуз жана тирек болгон чөйрөнү түзсө болот деп эсептейм да билим берүүдө. Сиз жумушка бирөөнү кабыл алып жатканда кайсы сапаттарына көбүрөөк көңүл бурасыз? Сиз үчүн эмне маанилүү? Менталдык ийкемдүүлүк, өзүнүн алдына чоң максаттарды койгон, анан өзүнүн оюн ачык айта алган, туураны туура, туура эмести туура эмес, акты ак, караны кара деп айта алган адистерди жактырам да. Мисалы сиздин бир чогулушта сиз бир ойду айтып жатсаңыз, сизге кошулбайм десе кандай кабыл аласыз? Жакшы да, кайра ошентип ачык сөз курууга шарт түзүп атпаймынбы? Ар бириңиздер айтып жүрсүңүздөр деп. Сизди ошо мындайча айтканда ички дебаттан жеңип алган кызматкерлериңиз барбы? Ооба. Жок, менин оюм боюнча мындай депчи. Ар дайыма карама каршы меникине, карама каршы меникинен бөлөк болгон пикирлер айтылат. Анткени биз ошончо балага жоопкерчиликти алабыз да өзүбүзгө. Анан туура эмес нерсени ишке киргизип алып, ага жооп бериш өтө кыйын да. Кызматкерлер жөнүндө айтып кеттиңиз. Партнерду кантип тандайсыз? Кайсы сапаттарына көңүл бурасыз? Менден жөндөмдөрү жогору болсо, ал адамдардан үйрөнө алсам, анан таза адамдар болсо, ачык айкын жүргөн адамдар болсо, жана жакшы ниет менен иш алып жүргөн адамдар болсо, анан өзүмө туура партнер деп эсептейм да. Кайсы сапаттары болсо кабыл албайсыз? Эгер эсептешкен болсо, мен буну кылдым, эми сен кыл деп негизи эсептешкен адам жактырбайм. Кыргызда элпек деген түшүнүк бар, ошол элпектүүлүк эң жакшы сапат. Балдарга да ошону өткөрүп беришибиз керек. Пейлигенен болуш керек. Эсептешип отурган кишинин иши жылбайт эч качан. Майдаланбай, майда кишиден качам. Жакшы. Анан сөзүнө туруктуу кишилерди жактырам. Азыркы учурда эң баалуу ресурс бул акча да эмес, билимден да жогору бир ресурс бар экен. Бул болсо энергия. Мен байкашымча ийгиликке жеткен адамдардын баардыгы супер билимдүү эмес экен да. Алардын алдында андан да билимдүү киши болушу мүмкүн да. Ал кишилер супер баарынан акылдуу болбошу мүмкүн. Анткени алардын алдында иштеген кызматкерлер андан да акылдуу болушу мүмкүн. Бирок мен байкашымча ошол лидерлер аябай энергия толгон адамдар экен да. Анан мен сизди байкап жүрөм, сиз аябай энергия толгон инсансыз да. Ушу энергияны кайсы жерден аласыз? Сизге эмне энергияны берет? Анан кайсы мындайча айтканда сфералар, кайсы нерселер энергияны тескери коротот? Орунсуз сөз, жөн сөз энергияны коротот, терс адамдар энергияны коротот, терс сөз энергияны коротот. Анан энергия бул өзү мейкиндиктен келген нерсе да. Ал чексиз баарына жетиштүү. Анан анын келиши жана анын сапаты адам өз алдына койгон максат жана ниет менен аныкталат да. Канчалык максатыбыз жогорку чоң болсо, канчалык элге пайдасы көп болсо, ошого барабар энергия келет. Кичинекей максатка ошого жараша энергия келет, чоң максатка ошого жараша. Бул биздин жашоодо тең салмактуулук мыйзамы катуу иштейт да. Ошол тең салмактуулукта максатка, ниетке жараша энергия да келет, баланс да келет ар дайым. Ошондуктан мен канча карьераны алып баратсам, ошол карьерага жетиштүү энергия дагы келет деп ишенем.
жана ал энергияны биринчи бул сактоо принциби, керексиз нерсеге жумшоо, экинчиси аны толуктоо ар дайым. Ал толуктоо учуру бул негизи сулуу керемет нерсени кароо, ошол эле өсүмдүктөр, гүлдөр, бак, тоо, анан тоо таш суудан дагы алуу, алар дагы өзүнүн энергиясы бар, ошону биз өзүбүзгө өткөрүп алсак болот. Ал жакка жете албай жүрсөк, үйдөн эле отуруп алып энергияны чакырып өзүбүзгө толуктасак болот. Кыргыздар негизи биздин ата бабалар аны жакшы билген. Ошондуктан жакшы ниет жарым ырыс деп айткан. Бул ошол энергияны туура чакырып алуу мыйзамы деп ойлойм да ошол сөз. Жана Манастын 7 осуятында бар го, жаратылыш менен гармонияда болуу депчи, таттуу мамиледе болуу депчи. Анткени жаратылыш бул ошол энергиянын бирден бир чоң булагы да. Анан мисалы мен байкасам, сиз спортко дагы көп көңүл бурасыз да. Мындай убактыңыз тар болсо керек. Бирок сөзсүз түрдө бир жумасына 2-3 жолу машыгасыз, спорт менен алектенесиз. Бул сизге ошол энергияны берүүчү бир булакпы? Ал кайра энергияны чыгаруучу булак. Ошол энергияны чыгарып турбасак дагы терс энергия спорт аркылуу жакшы чыгат да. Анан энергия толуп турган, кайнап турган кишилерге аябай интенсивдүү спорттор керек да. Ошондон бошогондон кийин башкаларга уруш катары айтпайт, чыгарбай калат да. Жана өзү денеге, ден соолукка пайдалуу. Негизи кыргыздар спортко жакын калк болсо деп мен үмүттөнөм да. Анткени ошо ден соолуктун бирден бир себеби бул спорт. Кыймылдап жүрсөк эле оору аз болот. Кыймыл бул негизги нерсе, күнүмдүк кыймыл. Басабызбы, чуркайбызбы, жип менен секиребизби, велосипед тебебизби, суу ташыйбызбы, жер тебебизби, иши кылса эмне болбосун кыймылдашыбыз керек да. Адам отурду дегиче эле ден соолугун жоготуп баштайт. Биз азыр отурабыз 2 саат. Ушул 2 сааттын ичинде кыйналып кетет денебиз делечи. Базып сүйлөөгө дагы балким бир подкаст чыгарасыз. Басып баратып. Биздин подкастты көпчүлүк адамдар ушу машыгып аткан учурунда же бир жака басып баратканда угушат экен. Сиз кылып атасыз, алар угат ошол. Достор, бул подкастты угуп атканда монда коюп алып туруп отурбаш керек. Ооба. Сөзсүз түрдө бир иш аракетти коюп, анан муну фон кылып угуш керек да. Анткени 4 саат, мындай 2 сааттык, 3 сааттык, 4 сааттык подкасттарыбыз бар. Бир жерде отурган бул мындайча айтканда убакыт текке кетип калат да. Андан көрөк пайдалуу нерсе менен бир айкалыштырып, ошо микс кылыш керек да. Машыгып аткан учурунда, чуркап аткан жеринде, тоого чыгып баратсаң, мисалы бир жерге кетип баратсаң, ошо туура келген подкаст да. Ооба, ошондо балдарыбыз да бизди көрүп, ошол маданият менен кошо чоңоюп, спорт алардын жашоосуна толук кандуу кирип калат да. Маданияттын бир бөлүнбөй турган маданият болуп калат. Спортсуз жашоо жок деген элестетүү керек да биз үчүнчү. Мен сөзсүз менин жашоомдо спорт кандай бир кыймыл аракет болуш керек деген түшүнүктү кабыл алышыбыз керек. Бул спорт менен машыккан кишилер үчүн эмес, спорт ар бирибиз үчүн. Мындай эртең менен турганда тишти жуугандай эле бир адат болуш керек да. Сөзсүз. Элнура айым, сиз үчүн ийгилик эмне? Бактылуу жашоо, өзүбүз алдыга койгон максат, ниетке жетүү, күндө ыраазы болуп, уйкуга камданып атканда ыраазычылык менен ошол күндү бүтүрүү, эртең менен ойгонгонубузга ыраазы болуу, ошол таңкы күндү, таңкы нурду ыраазычылык менен тосуп алуу, негизи тынччылык болсо эле ошол эле чоң бакыт. Калганы бүт эле ден соолуктан. Бизде ушул сөз көп айтылат, ден соолук болсо баары болот деп. Ал туура сөз деп эсептейм. Ден соолук бар кезде баары боло берет да, калганы өзүбүздөн. Согуш болбосо, ден соолукта болсок, калганы өзүбүздөн да. Туура. Мен эмнеге сураганым, сиз ийгиликтүү ишкер айымсыз да. Анан сиздин оюңуз боюнча айымдардын ушу ишкердикте өнүгүүсү коомубузга, өлкөбүзгө кандай таасирин тийгизе алат? Тийгизип жүрөт көп жылдан бери. Ишкердикте бизде 70%, 80%га чейин аял заты ишкердикте экен. Жөн отурган аял заты жок, баары кандайдыр бир деңгээлде ишкердик кылып жүрөт. Эң жакшы көрүнүч.
Ли Куан Ю айтыптыр да, өзгөчө ал премьер-министр болгондо өзгөчө билимдүү айымдарга үйлөнүш керек, билимдүү аял алыш керек деген саясат жүргүзүптүр да. Анан ошол билим коомубузга билимдүү айымдар кандай өзүнүн натыйжасын, кандай мындай жакшы өнүгүүсүн көрсөтө алат? Негизи мырзалардын билим деңгээли кандай таасир этсе ошондой эле да, аял затыныкы деле ошол эле жол менен да пайдалуу, жакшы бала чака, коомго, өздөрүнө. Бул эки нерсени айтып кетейин. Биринчиси, Хан Жакып Каныкейди эмне себептен тандап алды? Сулуулугунан эмес, же ушундай сайма сай отурган жеринен эмес да, китеп окуп отурган жеринен көрүп калган экен. Анан билимди, илимдүү деп тандап алышкан экен. Ал биринчи, биздин эпоста айтылып кеткен чоң бир акыл. Раз. Экинчиси, бул биздин тилде аялзат, анан эркектерге тиешелүү, аялзатына тиешелүү нерсе деп тилде дагы көп бөлүнөт да. Анан мен ойлойм, ошону дагы эске алып, биз эркектерге анан аялдарга биз бир көз карашта болсок, мүмкүнчүлүккө дагы бирдей мамиле, мүмкүнчүлүктү дагы, милдетти дагы тең бөлүштүрсөк, анан тилибизде мисалы үчүн бизде эри, аялы деп бир орой сөздөр бар. Анан жолдош деген түшүнүк бар да, жолду тең бөлүп бараткан жуптун бири деп. Бирок эмнегедир кандайдыр бир себептер менен жолдош деп көбүнчөсү эркек кишиге көбүрөөк колдонуп калган өзгөчө түштүк аймактарда, мен билишимче. Анан мен жаңы сөздү сунуштайт элем. Ал анда санда балким айтылаттыр, бирок мен көп укпайм да. Кандай сөз? Өмүрлөш деген сөздү колдонсок. Сону угат экен. Ооба. Мааниси да сонун экен. Ооба. Ошондо дагы түшүнүү да туура болот да. Сиз мен билишимче 4 баланын апасысыз, мына заман өзгөрүп атпайбы? Ата энелер мурункудай, мисалы мурун ата энелерден көп нерсени үйрөнсөң, азыр тескери балдардан көп нерсени үйрөнсө болот да. Акселераттап коет эмеспи? Анткени балдар ушу замандын өзгөрүүсүнө батыраак жешип атат да. Анан сиздин оюңуз боюнча бүгүнкү ата энелер балдарына мамилесин кандай өзгөртүш керек? Алар ийгиликтүү, эркин, бактылуу болуш үчүн. Мен көз карашым башкача. Мен ойлойм, балдар дайыма эле ошондой болуп келген. Азыркы күндөгү балдар башкача эмес. Биз деле кичинекейибизде ошондой эле болгонбуз. Биз деле ата энеге акыл айта алганбыз. Азыркы күндө ошол балдарга биздин мамилебиз, мен айтып кеткендей эле, сыйдын негизинде, сүйүүнүн негизинде, негизи эле калк катары, улут катары, коом катары биз бүт болгон күч аракетибизди, болгон каражатыбызды балдарга арнасак, туура жолду тандап алган болобуз да. Бул эми принцип жөнүндө айтып кеттиңиз. Негизги эрежелери кандай балдар менен болгон мамиледе? Ачык айкын сөз. Анан алар жашына карабастан баарын түшүнүп турганын биз кабыл алышыбыз керек да. Жалганды айтпаш керек балдарга. Болгондой, бирок акырын түрдө туура сөздү тандап балдарга түшүндүрүү керек. Анан колдон келишинче ошол баланын окуусуна, өнүгүүсүнө шарт түзүп берүү. Үйдө уруш талаш болбошу керек. Бала окуп атат, бала жетилип атат. Балага тынч чөйрө керек экен, коопсуз үй керек экенин эске тутуп, ошол балдарга туура шарт түзүп берүү. Ал балдарды ата эне өзү төрөп атат да, бала суранып төрөлүп аткан жери жок. Ошол жоопкерчиликти моюнга алып, мен ушул баланы төрөдүм, мен бул бала 18 жашка чыкканга чейин менин милдетим деп, ошол балага окуу куралдарын, окуй турган бөлмөсүн, жата турган төшөгүн, кие турган кийимин, жей турган тамагын камдоо ата эненин милдети. Ошол милдетти ата эне аткарса, ошол негизги эреже. Балага катуу сүйлөбөй, жана камсыз кылуу. Ошол негизги эреже. Балага башка эч нерсе керек жок. Ата эненин мээрими, жегенге тамак, кийгенге кийим, жатканга төшөк да. Мисалы жана мындай стереотип бар го, ата энеси уруп койсо, бул ата энесинин урганын балага дары депчи. Буга кандай көз караштасыз? Ал калп сөз. Кайсы балага
урсокку дары болуптур. Эч качан бул дары эмес. Бул терс көрүнүш, көп кишиге зыян келтирген. Анан ким ошону башынан өткөрүп, азыркы күндө өзүн ийгиликтүү адам катары сезсе, алар билиши керек, эгер ошол урсокку болбосо мындан дагы көп ары даражага жетмек да. Биз деле ушинтип өспөдүк, бирок биз деле урчу эмес беле деп айтышат да. Эми ошол тууралуу жакшы бир тамаша сөз бар да. Биз деле жакшы эле чоңойбодук да. Ким айтты силерге жакшы чоңойдуңар деген киши жок да. Ким айтты? Ким аныктоо берди? Сиз балдарыңыз менен мындай убакыт өткөргөндө кантип өткөрөсүз? Эмне кыласыңар чогуу бирге? Мисалы, балким бир лайфхактар бар. Ал китепти чогуу окуп, жомокторду айтып берем. Өзүм деле таап бир нерселерди ойлоп таап айтып берем. Бирок ал деле жөн эле жомок эмес, ошол баланын алдында турган бир маселени чечүүгө арналган жомок да, сюжет. Андан кийин ошол өтүп кеткен күнгө ыраазычылыкты чогуу айтуу, чогуу тамактануу, бакта отуруу, кооз нерселерди көрүү, анан жашоодо эмне маселеси болсо ошону угуп коюу, анан бир кеңешти айтып коюу. Анан эң бир менин мен катуу сактаган эреже, ата-эне бир түрдө бир калыпта жүрүш керек да. Эмоционалдык бир стабилдүүлүктү таап, балага ошону бериш керек. Ошондо бала дагы стабилдүү болуп чоңойт да. Ата-эне бир күнү жинде, анан бир күнү соо болуп атса, бала дагы ошондой болуп калат. Бир күнү сөгүп сагып, экинчи күнү жаным деп ал эң туура нерсе. Бир калыпта жүрүш керек. Ата-эне биринчи ирет өзүн өзү тарбиялаш керек. Ата-эне кандай жүрсө, бала да ошондой жүрөт. Мисалы, могу азыркы учурда жаңы технологиялар аябай өнүгүп жатпайбы? Ошо жакшы жактары менен бирге терс жактары да бар да. Анан ошол жанагындай гаджеттердин залакасынан кантип сактайсыз балдарыңызды? Ата-энелик контроль настройкалар бар, телефондо ошону коюш керек. Андан бөлөк кайра эле өзүң канча убакыт өткөрсөң, өзүң телефондо отурсаң, бала деле ошону кылат да. Аны чогуу сүйлөшүп алыш керек. Анан бир чектөө убакыт катары кириш керек. Анан өзүң телефонуң аркылуу баланын телефонуна чектөө киргизүү мүмкүн. Анын жолу көп, бирок эң негизгиси эле бул баланы ошол телефон аркылуу өзүнө пайдалуу нерсени табууга эле үйрөтүш керек да. Анан кино, мультфильм көрүүнү телевизор аркылуу эле көрүүгө үйрөтүш керек. Эми ушу маегибиздин аягында ушу сиздин жолуңузду балким аркалап, ушундай мен дагы ийгиликтүү кинодо, билим берүү системасында иштегим келет, балким жана спорт федерациясында ийгиликке жетишем деген инсандар болсо, кайсы принциптерге, кайсы баалуулуктарга таянышыш керек деп ойлойсуз? Негизи коомдун кызыкчылыгын ойлоп жүрүшүбүз керек да. Бизде канчалык көп мүмкүнчүлүк жашоо берсе, ошол мүмкүнчүлүктү коомчулуктун, башка адамдардын пайдасына пайдалансак, ошону жумшасак, ошончолук өзүбүздүн да ишибиз жакшы жүрүшөт. Башка бирөөгө жардам берип атып өзүбүз өсөбүз. Башка кишинин жолун ачып берем деп өзүбүздүн жолубуз ачылат. Негизи биздин маданиятта бунун баары айтылып кеткен да. Ошону эле сактап келсек, ийгилик деген ошол башка бирөөдөн өз алдымча эмес, башкалар менен чогуу гана ийгиликтүү боло алабыз да. Башкаларга жардам берип атып, ошолордун камын көрүп атып, биз дагы өзүбүз өсөбүз, өнүгөбүз. Чоң рахмат. Анан биздин долбоордун бир мындайча айтканда кичинекей бир салты бар. Ошол мейманга келген биздин каармандар ошол чыгарылыштын эң активдүү, мындай креативдүү, кызыктуу комментарий жазган адамдын авторуна бир белек берет да. Балким бүгүн биз бир белек ала келгенсиз. Ооба, белек ала келдим. Айтып берип коесуздар кичине, Ооба. Менин белегим бул ушундай чоң фото сүрөт энциклопедиясы, Кыргызстандын жаратылышына арналган. Сиз чыгарган китеп, Мен чыгардым. Быйыл чыкты бул китеп. 3 жыл даярдык көрүп отуруп 5 бөлүктөн турат. 800 сүрөт камтыйт.
жана ар бир ушул сүрөттүн кыргыз тилинде дагы баяндоосу бар. Сонун беле экен. Чоң рахмат. Анткени автордун колунан балким өзүңүздүн да каалоо тилектериңизди жазып кетесиз, эксклюзивдүү белек десек болот. Достор, абдан сонун маек болду. Мага өзүмө өтө кызыктуу болду. Көптөгөн мындай баалуу кеңештерди алдым. Сизге албан ийгиликтерди каалайбыз. Рахмат. Учур мектебиңиз Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө ийгиликтүү болсун. Ушундай сизге окшогон ийгиликтүү айымдар, жакшы туура баалуулуктарды жайылып жүргөн адамдар дегиле көп болсун. Анткени менин оюмча Кыргызстандын келечеги ушундай инсандардын колунда да. Рахмат. Чоң рахмат. Өзүңүздүн убактыңызды бөлүп, кеп кеңешиңизди айтып, өзүңүздүн жашоо таржымаңыз менен бөлүшүп кеткениңизге ыраазычылык. ийгилик каалайбыз. Рахмат. Урматтуу достор, силер менен Жаратман подкасты болду. Өзүңөр билгендей, бул долбоор өлкөбүздүн жөндөмдүү, таланттуу, элибиздин сыймыктуу, эң башкысы өзүн эле эмес, башкаларга да жол көрсөткөн инсандар тууралуу долбоор. Биздин долбоорду колдогуңуз келсе, сиз жардам көрсөтсөңүз болот. Лайк басып, бул видеонун шилтемеси менен жакындарыңыздар менен бөлүшкүлө, анан сөзсүз түрдө биздин каналыбызга катталыңыздар. Чоң рахмат, ийгилик каалайбыз. Алдыдагы чыгарылыштарда көрүшкөнчө.